Эми туугандар, ошол дуа жөнүндө биз айтып жатабыз. Дуанын адептери бар. Анан дуанын ошол кабыл болуусунун өзүнүн шарттары бар да. Ошол жөнүндө айта турган болсок, эң эле биринчи дуа кылганда чын дилден дуа кылыш керек экен. Мына бизде шариятыбызда аны ыхлас деп коет. Ыхлас менен дуа кылышыбыз керек экен. Бул биринчиси. Ал эми экинчиси, бул баштаганда Аллах Тааланы мактап, пайгамбарыбызга саламдарды жолдоп, андан кийин муктаждыгыбызды сурап, анан акырында дагы Аллах Тааланы мактап, пайгамбарыбызга саламдарды жолдоп, дуаны бүтүрүш керек экен да. Мына Аллах Таалага болгон дуа кылуунун бир адептери. Ал эми биздечи? Бизде кандай? Бизде Аллах Таалага дуа кылганда анчалык мамиле кылбайбыз. Бирок эгерде бирөөдөн карыз сурай турган болсок, барып туруп, кандайсыз, жакшысызбы, ден соолуктарыңыз аябай сурайбыз, мактайбыз ал кишини. Жанагы итиңиз жүрөбү, мышыгыңыз жүрөбү деп, итине, мышыгына чейин сурап туруп, андан кийин кичине бир акча керек болуп калды эле, жардам берсеңиз десең, ал сага жардам берсе, рахмат сизге, өлгөнчө сизди унутпаймын деп туруп, биз бир ыраазычылык бир сөздөрдү айтабыз да. Адамга ошондой мамиле кылабыз. Бирок дуа кылганда Аллах Таалага андай мамиле кылбай атабыз биз. Бизде дуанын шарттары Аллах Таалага биз дуа кылыш керек. Мисалы, 99 сыпаты бар Аллахтын. Аллахым, сен берүүчүсүң. Аллахым, сен дуаларды кабыл кылуучусуң. Менин дуамды кабыл кылгын. Аллахым, сен сураганды берүүчүсүң. Менин тилектеримди өзүң бергин. Аллахым деп туруп, Аллах Тааланын сыпаттарын айтып, мактап, сен мактоого татыктуусуң, ырайымдуусуң, мээримдүүсүң деп Аллах Тааланы мактап, андан кийин өзүбүздү муктаждыгыбызды сурап, акырында дагы Аллах Таалага мактоо айтып, биз дуабызды жыйынтыкташыбыз керек. Андан кийин дагы ошол Аллах Таалага дуа кылганда бул шашылбастан дуа кылышыбыз керек экен. Шашпастан сурашыбыз керек экен. Бул дуанын кийинки адеби. Андан кийинки дагы бир дуанын адеби, сен дуа кылганда чын жүрөктөн дуа кыл дейт. Чын жүрөктөн дуа кыл дейт. Ошо Кудай Таала менин дуамды кабыл кылат деген ишеним менен дуа кылыш керек экен да. Бизде эмне? Kalam allazi yakhruju minal lisan la yasul ilal azan deydi. Sen tiliңден чыккан сөз башка бирөө эмес, өзүңдүн кулагыңа да жетпейт дейт. Ошондуктан биз ошо жүрөктөн чыгарып үйрөнүшүбүз керек экен. Жүрөк менен, чын жүрөктөн дуа кылып үйрөнөлү туугандар. Жүрөк менен дуа кылсак, Кудай Таалам буйрса, ошол биздин дуабызды Кудайым берет. Анткени мына бизде ушундай сөздөр бар. Билесиздер, ошол дуа кылганда сөзсүз кабыл болот. Аллах дуаны кабыл кылат деген ишеним болуш керек да. Анан күмөнсүрөп дуа кабыл болобу да жокпу, кабыл болот бекен же болбойт бекен деген күмөн болбош керек. Анткени Аллах Куранда өзүнүн уадасы бар. Удууни астажиб лакум. Дуа кылгыла, мен дуаңарды кабыл кыламын деп жатат. Андан кийин дуа кылганда биз, кыргызда сөз бар го, башы ооруган адамдын Кудай менен иши жок дейт. Биз жалаңча кыйналганда, ооруганда гана Кудайды эстебестен, биз ушундай эмне беймаралчылыкта, жайчылыкта дагы Кудайды эстеп, Кудайга дуа кылышыбыз керек экен. Кудайга дуа кылышыбыз керек экен. Бул дагы эмне? Дуанын адептери. Бизде кыйналганда Кудайды эстейбиз, башка убакытта Кудайды эстебей атат биздикилер. Ошондуктан биз дуанын адептеринде сен жайчылыкта дагы, кыйынчылыкта дагы дайыма Кудай Тааланы эстеп дуа кылгын дейт. Андан кийин сураганда биз жалгыз Кудай Тааланын өзүнөн гана сурашыбыз керек экен. Кудайдын өзүнөн сураш керек. Бул дагы дуанын шарттары. Андан кийин биз дуа кылганда эч качан бирөөгө каршы дуа кылбашыбыз керек. Бирөөнүн мал дүнүйөсүнө, бала чакасына, өзүнө каршы дуа кылбаш керек. Анткени бизде шариятыбызда бир ушундай бир эреже бар. Эгерде сен дуа кылсаң, Кудай Таалам дейт, сенин ийиниңе бир периштени отургузуп коет экен, амин, сага да ошондой болсун деп дуа кылат экен. Анткени биз күнөөкөр пендебиз. Биздин дуабыз кабыл болбой калышы мүмкүн. Бирок периштелер де күнөө кылбайт. Аларда напси деген нерсе жок. Алар амин десе, алардын дуасы кабыл болсо, ошол дуабыз өзүбүзгө кайтып келиши мүмкүн туугандар. Ошондуктан дуа кылганда дайыма жакшылыкка дуа кылалы, эч качан бирөөгө каршы дуа кылбайлы туугандар.